Эл билсин автордук программасынын бүгүнкү чыгарылышында Осмон Алиев деген жарандын кылмыштуу иштери жөнүндө айткым келип атыр да. Мисалы Осмон Алиевдин сан жеткис байлыгы бар. биз бир тараптуу эч качан чыгарбайбыз. Биз эки тараптуу нейтралдуу адамдарбыз. Биздин артыбыздан ушунчалык маалыматтарды чогултканга мен жаратам да. Мен сизге представительство айтпадым, мен видео сүйлөдүм. Менин коркконум, мен сизди ойлогон болчу блогерсиз депчи. Однобокий азыр Фейсбукка чыгат. Мен жөнүндө карап, мен уже бир журналисттер дайындап койдум. Бирок чыга турган болсо, анда биз пресс-конференция кылышыбыз керек деп болбой калды. Мисалы азыр айыл өкмөттө 3,5 миллион үчүн айыл өкмөттүн камап коюптур. СМБдан киши келип. А бул канча миллионду жеп коюп, ошондо жазсам мына прокуратуранын берген сунушу. Эженин айтымына караганда эми чогуу табакташпы, прокуратура билбейм эч кандай бир реакция болбой жатат дегендей маанилер. Мен да бир нерсе айтайын, как областной прокурор. Ушуну мен эркипке киргизем. Жалга маалымат берип аткандыгыбыз үчүн. Эне катары мага боорун сорса. Эже канчага чыктыңыз? Канчага чыктыңыз? Мен жашым менен ишин кайсы? Жок, эже. Бул жер кимге караштуу азыр? Осмон Алиев Рустам ошо 2015-жылы. Мо техникаларчы, техникалар бүт бар ошого караштуу. Өзүнүкү Рустам бул. Танисыңарбы? Мурдагы хожайын. Мурдагы хожайын. Азыр кожоюн башка бар. Ким азыр кожоюн? Айтып атпайм, алдап атат буларчы. Көлгө бир там суу кыргандай кылып алдап атат да. Анан отчетко киргенде ол чойгон мынча тонна кум, мынча тонна туз кетти дейт да, жалган бүттүгүчү. Биз бара жаткан жол Талас облусу менен Борбор калааны бириктирип турган өтмөк ашуусу. Талас Бишкек каттамында жүргөн айдоочулар үчүн көнүмүш адатка айланып калган эски жол. Былтыр бул жолду оңдоп түзөө иштери жүргөн экен. Тагырагы, тамтыгы чыккан жолду тоок чокугандай эле мамиле жасалганына күбө болдук. Биздин сөзүбүз калп десеңиз, көрсөтүүбүздүн аягына чейин көрүңүз. Алдыда ушул жолду жасагандар менен элдин каргышына калгандар туурасында төкпөй чачпай айтып беребиз. Анда сөз башынан болсун. Барчайым Турдунбекова Талас облусундагы жол тейлөө мекемесиндеги болуп жаткан өтүп кеткен Рустам Осмон Алиевдин кылмыштары жана сан жеткис байлыктары тууралуу Кыргызстандагы баардык укук коргоо органдарына кат аркылуу кайрылып чыккан. Осмон Алиев Таласта ким? Ал эмне кылмыш кылыптыр? Кылмыш кылса эмне үчүн жазага тартылбай жүрөт деген суроо баарыбызда жаралат. Осмон Алиев туурасында алдыда айтып беребиз. Азырынча анын кол алдында иштеген башкы эсепчи Барчайым Турдунбекованын айтылган сөздөрүнө көңүл буралы. Осмон Алиев деген жарандын кылмыштуу иштери жөнүндө айткым келип атыр да. Мисалы Осмон Алиевдин сан жеткис байлыгы бар. Бул Акаевдин убагында эле 15 жыл ошо бүт жер болобу, сарай болобу, магазин болобу, короо койлордун малы менен чыгарышып алыптыр. Таластын пекарнясы бар, 70% наны менен тейлейт. Центринен илгери дом пионер болчу, 1 гектар жер. Ошо жерди алып үй салып алган. 2012-жылы абызысы бар экен да, тиги өтмөккө жакын тиги конзаводдо болчу. Абыз өзү бер жакта болчу, тиги Аксайда, Аксайдын. Аны бул өзүнүн карамагына которуп алат дагы. 2015-жылы мен эми учеттомун да. Улам чоң суммадагы акчаларды которуп, Алапаев деген адамга подотчет берип, а киши улам Жамбылдан бир кагазтарды алып келип, жаап, анан оңдогонда, бүт оңдоп көрсө, бул багы менчиктештирип алам деп аракеттенген экен да. Башкы эсепчи жетекчинин баардык иш аракеттерине күбө болуп, 2015-жылы грант түрүндө Жапон мамлекетинин ЛК долбоору аркылуу 9,966,157 сомго келген тетиктер азыркы күнгө чейин дайынсыз дейт. Ал эми 2022-жылдын 5-сентябрында эсептөө палатасынын аудитору Кеңешевдин Д19 ишканасына жазган актысында заводдун тетиктери жок экендиги көрсөтүлгөн. ЛК долбоор аркылуу япондуктар ошо жана бизге завод техникаларды баарын алып келген. Ошо техника менен 9,966,157,000ге запчас келген. Ошо запчас келгенде ошо Алапаев киши бар болчу. Азыр да барсаңар көрөсүңөр, ошо жерде бир ящиктей бир эме тур. Ящикте ошол ящиктин ичинде бир быкыр-чыкыр запчас тур. Аны эч кимге ачкан жок, эч ким көргөн жок. Аны ошон үчүн бул өзүнүн кишисин коюп, өзүнүн баласын коюп, Алапаевдин баласын коюп, Алапаев каза болгондо баласын койду. Баласы каза болгондо
өзүнүн баласын койду. Анан кийин анын ортосунда абызынын рабочийлери биз бул кишинин баласын албайбыз деп туруп, анан менин балам болуп калды. Бул ошодон баштап анан каршылашып баштады. Ошол эмени ошо баланста бар отчетто. 9 миллион 906 миллион астатыкта туруп, а фактически жок. Өтмөк ашуусундагы жолдорго асфальт төшөлүп ремонт иштери жасалды деген маалыматты угуп, ашууга келгенде бир ирет жолдордун абалын көрүп кетели деп бара жатканда итке сөөк кыргыткандай эле мамиле жасалганын да көрдүк. Жалпысынан 143 миллион каражат бөлүнгөн жолдун 13 чакырымы оңдолуп, өгүзүм өлбөсүн, арабасы сынбасын дегенде эле өтмөктүн ар кайсыл жерине асфальт төшөлүптүр. Башкы эсепчи айтып жаткан Рустам Осмоналиев деген ким? Тетиктер менен жолго бөлүнгөн каражатты кымырып алганы чынбы? Укук коргоо органдары тарабынан канча жолу кылмыш иши козголуп, канча жолу кыскартылды? Сыягы жетекчи үчүн суроолорубуз бир топ эле ыңгайсыздыкты жараттыбы? Айтор күйүп-ышып жооп берип жатты. Үстүңүздөн прокуратурага арыз жазылган экен да. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Эмне үчүн арыз түштү эле сизге? Бар. Көп нарушениялар болгон дейт. Ошол чынбы? Бар. Прокуратура кылмыш ишин козгоду да. Ооба. Эмне боюнча? Документ менен көрүзбөйм сразу. Ошол сиз убактыңыз бар да, эмес шашпай, бүт копияны чыгарып берем, окуп бересиз, окуп берем. Ушунча баарын жеп кетти деп финансовый полицияга жазат. Финансовый полицияга жазат, анан финансовый полиция кылмыш жок экен деп туруп ишти кыскартат. Жокко чыгарып салат финансовый полиция. 2020-жылы баягы революция болгондон кийин кайра башталбады баракеттин баардыгы кайра. Ошондо бул дагы бир жол жазат. Уже СМБга жазат. БКМга жазат. Незаконное обогащение. Незаконное обогащение уже экинчи иш козголот. Арден дагы мени сурап калышат. Арден дагы БКМ могу жазат, что иш не подтвердился. Ошо менче иштеги не подтвердился болгондон кийин тынчып калды ошо менче. Мен могу кызматка биздеги реформа болуп, биз кайра областуу жаңы мекеме учургандан кийин мени кайра кызматка коюшат. Мен азыр бүгүнкү күндө Кыргыз автожолдун мамлекеттик ишкананын Талас областындагы филиалынын жетекчиси болом мен. 16-жыл президентке кат жазат. Андан кийин ошого мынакей азыр мен сизге бар общий берем. Могу жерде баардыгы ногул прокуратуранын жообу. Бул арыз менен Зулушев генеральный прокурор райондорду кыдырганда вице-премьер-министр менен ошондон бул турганда 4-жыл сүйлөгөн болчу. Осмоналиев коррупционер баарын жеп койду, ичип койду деп кайрылган. Мамын чачып мынакей ногул алыстуу прокуратуранын жообу. Ошо жанагы 16-жылган арыздарды ответин областной прокуратура президентке уже ответин берген. 16-жыл ответти берди прокуратура. Иште козгон жок, баары жабылды, бүт тынчыды. Мен дальше иштеп аттым. Анан кийин мен ушунун тияка финансовый полицияга жазылыпты, тияка бияка бүт мындай необоснованный жазып баштаганга байланыштуу мен тажадым, реформа неуспешный болуп калды, областное управление региональный отдел болуп калды. Ошо менен мен өз колум менен кетип калдым. Эң кызыгы биздин чыгармачыл топ Таласка бир кадам кое элек жатып, Осмоналиевке журналисттер келе жатат деген кабар келиптир. Биз кандай унаа менен кайсыл тарапта жүргөнүбүздүн баарын айтып берип бизди таң калтырды. Сыягы жол тармагын башкарган жетекчи блогерлер менен журналисттердин айырмасын анча деле түшүнө бербейт окшойт. Кимдин ким экенин жетекчинин эсине салганга туура келди. Биз азыр келелек жатып, биздин кандай машина менен келип атканыбызды, кимдин артынан жүргөнүбүздү бүт баарын иликтеп бизге азыр айтып берип атасыздар, кандай машина менен жүргөнүңөрдү. Мен азыр ушундай бир күмөн жаралып атат да, ушунчалык сиз журналисттерден коркуп бир жашырган бир нерсеңиз барбы деген да ойлор туулдат да. Анан менин кийинки суроом, биз сиздин азыр айткан сөзүңүзгө эмне негизинде жумуштан кеткен жөнүндө түшүнүктүү болду. Анан 2015-жылы ошол сиз жетекчи болуп турган убакта япондордон 9 миллион канча миң сомго техника келип түшкөн экен. Ошол техниканын бүт документтери бар экен. Мен берейин деген суроо, ошол техникалар кайсыл жакта сиздин көз карашыңыз, сиз жетекчи болуп тургансыз? Значит бердимде 9 миллион сомго биякачы абдан көп техника келген болчу. Мен атап өтөйүн. Экскаватор келген, асфальтта укладчик келген, 2 каток келген, 3 самосвал келген, 1 асфальтта завод келген, 1 дробилка келген, погрузчик келген,
толтура техника келген. Ар бирөөнүн жанында. Ошо япондордон келген, 9 миллион. 9 миллион эмес. Бул 9 миллион только жанында запчастьтар. Запчастьтар, тетиктер. Запчастьтар келген. Ар бир техниканын жанында мондай коробканын ичинде запчастьтар келет. Бул эмне? Бул масляный фильтрлер, экскаватордун кылыктары, погрузчиктин кылыктары, грейдерлер, ноштору, укладчиктин ленталары, дробилканын ленталары, подшипниктер, бүт ар бир техниканын өзүнүн жабдыктары келген. Бул баардыгы японча жазылып турган болчу. Эч ким муну изилдеген жок болчу. Мен муну посольствого алып барып, переводтотуп, бул йенди долларга айланып туруп, баардыгын мен базага отургузгам. Тетиктер боюнча. Ошо боюнча 15-жылдан бери ушул завод до сих пор иштеп келатат. До сих пор. Эчтеке бузулбогочу эле. Ошо боюнча ошол жердеги эшиктерди ачып алып эле запчастьтарды алып тагып келишет. Аныча эч ким алган акысы да жок, укугу да жок. Мен аны эмне кылам, мен аны каяка алып барам мен аны. Аны японский техника Кыргызстан боюнча жок. Мен аны каяка алып, поэтому бул Java эмне деп коет эми. Жөн эле мен үстүн турган. ии баса Рустам Осмоналиев Талас облусунун элине жол тармагындагы жетекчи гана эмес, бизнесмен катары дагы таанымал экен. Силердин келишиңерди дагы жол коопсуздук кызматкерлери мага жеткирди дейт. Эң башкысы өтмөк ашуусуна курула турган заводдун бир канча чакырым алыс жерде жайгашкан Манас айылына курулуп калышына эмне себеп болду деген суроону кабыргасынан койдук. Тиги өтмөктөгү бул жакта завод бар эле, анан адамдарды убара кылып тияка өтмөктөгү эле ошол жерге эле курса болбойт беле, жана шагыл чачкан эмелерди айтат да. Канча расход кетирип бул жака куруп койду Манас айылына дейт. Шагыл чачкан завод бар беле? Чыгара турган? Ошол асфальт бетонный завод азыр биз барабыз деп атпайлыкпы? Ошо азыр барабыз биз менен. Эми ошону убара албай эле өтмөк эле куруп койсо болот беле дейт. Өзүнүн карьери бар. Ардын өмүрүдөн бөлүп ошо турган завод. Анан эминче өзүнчө өтмөк деле кара бербей, могу жакта канча деген территория бар. Таластан бягы эле 180 километр айылдык кылып ошолорду обслуживать керек. Кандай биз центрге коюш керек. Анан ошого эмне түрткү болду демде, ошол заводду өтмөгө курса болот беле деп элдер да азылдап атат. Эми бул жака алып келип азыр расход да көбөйтүп бул мамлекетке бул жасаган. Арден асфальт бетон завод турат. Арден асфальт чыга жайында, асфальт чыга. Өтмөктө турган заводду жылдыруунун канчалык зарылчылыгы бар эле. Таластын так ортосуна курушубуз керек дегени менен өтмөктөгү абал оор бойдон калып ашууга кум шагылды ташып келип чачуу үчүн дагы бир канча чыгымды талап кылары анык. Демек чыгаша мурдага караганда 2 эсеге көп. Деген менен талкаланган чуңкурлар, жер-жеринен жамалган жолдор айдоочулар үчүн бир топ түйшүктү жаратып келет. Өзгөчө кыштын күнү ашуудан чыга албай калган оор жүк ташуучу унааларга кар күрөй турган ишкананын транспорттарын жеке кызыкчылык үчүн колдонуп, акы алып жатыптыр деген сөз чынбы деген суроо менен кайрылдык. Таксистерден маалымат алдык, ошо дагы грейдерлер фураларды чыгарып акча алышат дейт. Ошол чынбы? Эмне бул эми мындай да, биз, например, это запрещаем. Септегенде автомат коробкасы менен это строго запрещаем. Ким биз эсе көрөт бизге сигнал кетип, биз аны салып жумуштан кууп чыгабыз анчы. Бүгүнкү күндө аны да мен баштагам. Ошо 13-жылы МЧСтин буйругу менен лицензия алып берип, жердин порту турат да, Алим деген фирма. Ошолор 3 жага чыгат бүгүнкү күндө. Только ошолор заниматься этет. Анан эми например, фура туруп калды. Тоңуп атат азыр да фура бицепеге келип туруп калды. Түндө возможно буну эле сүрөштү. Ким билет? Эми мен ага каршымын. Машина техникалар өлтүрөт, талкалайт коробкаларынчы. Но тоңуп аткандан кийин айна жок адам экенбиз да. Аны может быть балдар сүрөт эмче. Если вы говорите, мен Кудай калыс бизге, может быть сиз кап сүрөйттүр ма, такси балачы. Сүрөйм, көргөндөр может. Эми ала саз эле ала айтышпайт, что анын ичинде киши бар, ичинде өлүп калат, анан муз тоңуп калат дебейт. Ошо капка товар депчи, ала саз айтышат, $100 алды дейт. Ошо доллар менен $100 алды дешет. Значит, мен өзүм факт болгон болчу. Мынакей могу жерден мен ошо айтпам, плат болуп турган кезде бир жолу мени губернатор чакырып туруп, ошо барсак ызы чөтөр таксистер ушундай алыптыр. Анан кийин таксистер мындет да, ошол күнү, ошол жылы да эми зимний период мен могу жерден бир Т-150 двухмостовый чоң тракторду артына 2 тонна коюп,
бетонный блокты коюп ушинтип анда айылым жок болчу. Дежурный чагачы кылып болду дегенбиз. Эми ошону ал иштеп баштады да. Там биз аны ставкасын койгон болчук, 2000 сом, 3000 сом ошондой койгон болчук. Эми соляркасын айлыгын төлөш үчүнчү. Эми ошону дагы берени анча кишилер Ruslan çöntөгünü alат. Анан губернатор мага айтты. Ошун тимелеп койчу дейт. Мен аме хорошо. Керек жок болсо керек жок. Мен честно говоря, чыга албаган фураларга жардам катары. Например, бул жолчулар жумуш эмес а сүйрөп коюш. Просто калып калбасын. Калып калса проблема. Артка айтады, фура мамит калса бүт пробка кылып. Демек өтмөктө тыгын жаралып, миллиондогон мамлекеттин акчасына келген техникаларды жеке кызыкчылыгы үчүн иштетип жаткандыгы дагы анык. Аны жетекчи өзү дагы мойнуна алып отурат. Кезегинде аны мыйзамдаштыруу үчүн аракет дагы көргөн. Бирок кызыкчуу жаралгандан кийин токтотууга туура келген экен. Мындан улам элдин наразычылыгы күчөп, жетекчиге карата укук коргоо органдарына арыздар биринин артынан экинчиси келип түшкөн. Анда көңүлүңүздөрдү Талас облустук прокуратурасынын берген жообуна буралы. Баары туура эмес, баары да прокуратура берген. Эң биринчи кайрылганда мына жоопты окусак, алар эми чуңкам албайт, канча миллионду жеп коюп. Азыр эми мына жерде берем, азыр мына баланы берген. Ушунда арыз менен кайрылды. Ошол көп жылдардан бери ушул акыйкат издеп табыла келатам өзүнүн жетекчисине катары. Анан мен бухгалтер катары ошол жетекчинин былыктарын бүт баарын билем дейт да. Анан кат иретинде прокуратурага кайрылдым, бирок тилекке каршы. Аны менен эженин айтымына караганда эми чогуу табакташпы, прокуратура билбейм, эч кандай бир реакция болбой жатат дегендей маанилер. Мен да бир нерсе айтайын, как область прокурору катары. Осмоналиевдин байлыгы сан жеткис, коро малдын түрлөрү, магазиндери, баалуу джип жана техникалар, швейный цех, пекарнясы, Бишкек шаарында бир нече квартиралар бар деген дооматы боюнча. Бул боюнча 18 март 2021 жылы эже Талас облустук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Талас облусунда башкармалыгынын билдирүүсүнүн негизинде Осмоналиевге карата мыйзамсыз байоо фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 340 статьясынын 1-бөлүмү менен кылмыш иши козголгон. УКМК тарабынан. Тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн кайра эле УКМКга тапшырылган. 12 май 2022 жылы тергөөнүн жыйынтыгы менен Осмоналиевдин үй бүлөсүнүн кирешесинин негизги булагы жеке ишкерликтен түшкөн акча каражат болгондугу аныкталып, себеби ал жерде көп тиги налогтордун карашат эже, каяктан тапканын карашат, эмненин негизинде алганын карашат. Байлыкка жетпей отурбайбы? Эми ал кишинин может ушундай хваткасы бар эже. Мага айтпаңыз. Хваткасы Акаевдин кайнагасы болуп ошо хват болду да. Угалычы азыр. Бул эң акыркы кат, эмне үчүн биринчи кат жөнүндө айтпайсыңар? Эже, азыр келатам, азыр кыйтырбай. Келатам. Артынан баштайсыңар, алдынан баштабай. Эже, 2018-тен башта. Ошо 18-де алып келсин азыр эже, алып келсин документин. 2022. Ошентип кыскартылып атат. Аталган чечимдин мыйзамдуулугу Талас облустук прокуратурасы тарабынан окулуп чыгып, аны буузууга негиз жок деген негиз болгон эмес. Экинчиси, жашап жаткан үйүнүн аянты 1 гектарга жана ал жер пионерлер үйүнө тиешелүү болгондугу жөнүндө дооматы боюнча жазгансыз, туурабы? Канча арыз жазылган болсо, кылмыш иши козголуп кайра эле кыскартылган. Демек, прокуратуранын жетекчисинин айтымында текшерүүнүн жыйынтыгында бир дагы далил табылган эмес экен. Укук коргоо органдарынын берген жообуна ошол кездеги башкы эсепчи Барчайым Турдунбекова макул эместигин билдирип, бүгүнкү күнгө чейин күрөшүүнү улантып келет. Жада калса башкы прокурорго чейин арызданганга жетишкени менен тилекке каршы Рустам Осмоналиевге карата эч кимдин тиши өтпөй жатат деп наразычылыгын билдирип чыкты. Мен ошол жердегилердин бардыгынан жакшы иштейм, жакшы билем. Ошон үчүн кетирди. Жеп ичкенин баарын тактап, көрсөткөнүм үчүн кетирип атыр. Аерден дөөл эчтен билбеген калайм да. Бухгалтерский бала сен эмне экенин билбей, жанагы киши менен эме. Осмоналиев ушундай кишилер керектигин айтты, код, мумит код жейт. Анан ушунун бүт жегендерин жазган үчүн мени муштан кетирип атыр. Бул киши азыр мага 15 доводдон турган арыз жазса, мисалы, ошонун 14-үнө бул канааттандырып, туурабы? Жанагы бир экөөнө канааттанбай атат, туурабы? Жанагы эмеге канааттанбай атат, Япониядан келген техникалар боюнча, экинчиси мен оюнча асфальтты бетондо сөз жок бул жерде, потому что бул деген списанияга кеткен нерсе да. Мен ошол эле кана үчүн алдын ала канча акчаны жумшап оңдогон.
Эми үчүн 10 миллион запчасть алып туруп ошол жерге жамап макул алган. эже. Экөө макул, асфальтта бетон экөөнө эметпейт. Ошондо 16 доводдон турган арызды мисалы экөөнө канааттанбай да турабы. Ушул экөөнө канааттанбай генеральный прокурор келгенде эже выступление жасады. Биз алдык дагы азыр бул кыскарткан ишти дагы көрсөтмө менен дагы эмеге кайра бузуп бердик. Анткени кыскартылып калган да. 2018 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин жазылган арыздарга канааттанбаган башкы эсепчи менен облустук прокурордун иш бөлмөсүндөгү кайым айтышуу, талашып тартышуу көпкө чейин узады. Укук коргоо органдары далилдердин жетишсиздигин айтып келсе, ал эми башкы эсепчи Осмоналиевдин күнөөлүү экенин ак эткенден так этип, прокуратура кызматкерлерине жеткирип түшүндүрө албай койдум дейт. Андан соң биздин чыгармачыл топ 2015 жылы жапондордон келген тетиктер кандай иштетилди, ким иштетти деген суроо менен Аксай бетон заводунун механикине кайрылдык. Исламбек мырза, ошол 9 миллионго келген жана тетиктер боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Ошол жок деп атат да. Ошол тетиктер каяка иштетилди? Бул заводко 2015 жылы ушул асфальт завод, КДУ ошондой эле 11 техника кошо келген, жалпы саны. Анын арасында 3 самосвал бар, экскаваторус бар, погрузчик, трал, водовоз, укладчик, каток. Ошолор менен эле кошо запчасттар менен кошо берген. Анан ошодон бери мына 8 жыл өттү. Биз ошол запчасттарын колдонуп атырык. Мына КДУга салып атырык, асфальт заводко салып атырык, техникаларга салып атырык, которуп атырык. Анан анча-мынча техника запчасттары калды. Бирок керектүүлөрүн алмаштырып которуп атат. Көз ачып жумганча арадан 8 жыл убакыт өтүп, 9,5 миллион сомдук тетиктер кумга сиңгендей жок болгон. Тагыраагы механиктин айтымында алар иштетилгени менен ак түзүлгөн эмес. Башкы эсепчи коюп жаткан дооматтардын дагы бири Осмоналиевке таандык кум шагыл чыгаруучу заводко карай багыт алдык. Рустамбы? Таанисыңарбы? Мурдагы хожайын. Мурдагы хожайынбы? Азыр кожоюн башкабы? Ким азыр кожоюн? Мен Осмоналиев эмес, анын үй бүлөсүн эмес, ошол келинчегине таандык болчу документ ошол тарапта. 2018 жылы бул жерге биз договордун негизинде айыл өкмөттөн бардык документтерибизди бүтүрүп, ОСО ДНК деп жетекчиси мен болом. 2018 жылдан баштап биз иштетебиз. Бул техникалардын баары силерге караштуу. ОСО ДНК деп. Осмоналиев менен берде эч кандай байланыш жок. Тиешеси жок, Тиешеси жок. Андай кылсаңар, баягы берде деле канча жылдан баштап эле айтылат. Ысыкнан деп коет да. Айтсаң эле ысыкнандыкы дейт. Ысыкнандык эмес, бул деген меники, бул деген бул маңдай терим менен тапкан жер биздики. Демек Осмоналиевге эч кандай тиешеси жок. Элдердин үчүн анда бул жерде Осмоналиев. Ошо илгери бул жер Осмоналиевке таандык болчу. Демек кезегинде бул жер Талас облусунун автожолдор башкармалыгынын башчысы Рустам Осмоналиевке таандык болгону тастыкталды. Тагыраагы анын жубайы Ирина Рысалиевага катталып, 2018 жылы баш аягы менен башка адамга өтүп кеткен. Бул жер кимге караштуу азыр? Осмоналиев Рустам ошо 2015 жылы. Могу техникаларчы, техникалар бүт бар ошого караштуу. Өзүнүкү. Бери ошо Осмоналиев Рустам баягы чыгарып алган завод таптыр жерге коюп, мынакей өзү сатып атат. Бүгүнкү күнү негизи элдики да ашууда туруш керек болчу. Ушу материалдын баары ашууга чачылыш керек болчу. Ошонун айынан мынакей Манастан ташышат, Манас айылынан. Ар бир 20 тонна инертный материалды ашууга алып барыш үчүн мынакей 100 литр солярка, машина износ болот, шопурдун айлыгын төлөйсүң. Анан баягы себелеп, эптеп чачканы материал аз. По идее, эгер могу завод ашууда турса, кенен болмок. Ошо материал жакшы чачылбаганын себебинен биринчи салынган жол ошодон талкаланды. КАМАЗдар баягы билесиңерде бир ой сеп салат, эметет. Кайсыл жактан алган бул жерге техникаларды? Сатып алды да, кум сатып эметип отуруп, тоннасы 200 тонна материал. 10 тонна сатса 2000. Демек бул жерде ал жактан жетекчи болуп отуруп, бул жерде өзүнүн бизнесин дагы жүргүзүп атат. Ооба, бизнеси толтурат. Бунун өзүнүн сарайлары бар, магазиндери бар. Нан бышырат, пекарнясы бар. Анзаскені Бакубат Таластан 5% кредиттер берилет. Адамда 3,5 миллион алып, швейный цех ачты. Эми ошонун негизи элибиз мамлекет кактырайт. Бул жерде техникалардын кандайдыр бөлүгү ошол мамлекетке таандык техникалар болуп эсептелет же кандай? Бирде КДУнун алып келип алганда, КДУнун алып келип ошо менен КДУнун эмет. Эми муну сатса материалды күнүгө канча миң бердим чыгып атты. Күнүгө 100 тонна сатса деле
түшүп атыр да. Азыр эми бул жерде ким жетектейт деп уктуңуз эле? Күйөө баласы. Осмоналиевдин күйөө баласы. 4 гектар жер. Бул жерден цемент чыгарат же шагал чыгарат? Шагы, ацеф, кум, бүт ошол жерден келет да. Өзүн кожоюнмун деп тааныштырган Канатбек Субанов Осмоналиевди тааныбаймын дегени карандай калп. Анткени бул жайды Рустам Осмоналиевдин күйөө баласы менен чогуу иштеткени дагы анык болуп чыкты. Азыр эми Айыл өкмөттүн балансында турган жер чындыгында кимге таандык? Айыл өкмөттүн өзүнөн угуп көрөлү. Жыпром кимге оформить этилген, ошо боюнча маалыматыңыз бар да, айтып бере аласызбы? Биздин эмеде эмне боюнча? Ошо кимге оформить этилген, кимге арендада ким отурат? Смысл эстамалда артик көп неме барда, кайсы жерлери арендага отурган. Арендага отурган азыр шифонка чыгарып аткан жери. Шифонка чыгарып аткан жерде неме алтын калдык, Ирина Русалиева, Назаралиев. Ирина Русалиева, болду. Ирина Русалиевага оформить этилген, Ирина Русалиева. Русалиева. Бул ким балансында? Кимдин балансында? Ал биздин мемлекетте балансында да, арендасы төлөшөт да бизге, Айыл өкмөткө. Ошо Ирина Русалиеванын жолдошу ким эле? Жолдошу ким экени билбейм, мен эми аны ким жетиширбойм деле да. Анан Дастан деген бала иштетет да, жаш бала. Тилекке каршы Айыл өкмөттүн өзүн жумуш ордунан жолуктура алган жокпуз. Таластагы автожол башкармалыгынын жетекчиси Осмоналиевдин ишмердүүлүгүнө бир эмес бир катар наразы болгон жарандар бар экенине күбө болдук. Өтмөктөн күн сайын каттап жүргөн жүргүнчүлөр жолдун сапатына, кышкысын тайга кабалына, тыгындардын жаралышына арыз муун айткандар четтен чыгып жатты. Манастан 20 тоннаны алып барып, ашууга апарып чатышын bir maçtaki 100 litre salarka кетет. Самосолгач. Самосол износ болуп атыр. Шопурга айлык төлөнүп атыр. Ал кымбат түшүп калып атыр да. Эгер ошол эгер кыдууну ашууга коюп койсо, көлгө биз там суу куйгандай да, алдайт да, жалаң элди алдап атыр. Убагында күрөбөйт, убагында карабайт. Кумду көчөгөлөмүндө чачкан болуп кетип калышат. Алдайт. Барсаң, муста туруп каласың, немеде поворотторго чачпайт буларын. Ушундай көрүлүп жатабыз, күндүрө каттап атабыз. Ошону карыз болмок да, тегиз карыз болмок. Мына Алабелде жүрөбүз, Алабелдики конкретный күрөйт, таптаза эчтеке жок. Кумду белки жанагы мурунку неде ошо менен чачат, жакшы кылып туруп. Азыр болсо күрөк менен сээп коюп, эмне көлгө тамчы куйганы болуп атыр, болбойт, алдап атат. Каттайсыздарбы Бишкекке? Постоянно каттайбыз. Ошон үчүн айтып атпайм, алдап атат буларчы. Көлгө бир тамчы суу куйгандай кылып алдап атат да. Анан отчетко киргенде ол чойгон мынча тонна, кум мынча тонна туз кетти дейт да, жалган. Биздикимде тазалап койсо болбойбу бизде? Эмен деле жаңы деле гредерин берди. Шифон чачкыла деп берди, тузун деле берди. Чачпайбы ошо. Анан качан көткө келгенде анан аркасын тазалай баштайт адам. Ага чейин тазалаш керек да. Тешигинде айтып болгула. Ой, тешигин тимен ой, анан тешигин биягын чача албай атыр, тустарын чача албай атырдан. Былтыр эле асфальт болуп турду өтмөк ашуусу. Азыр барып көрсө болот эле аны. Бир маскучка салып алып, алан начальниктин өзүн айдатып алып барыш керек эле да. Асфальт ал жип менен таңырап өтүп кетет, ал билбейт да, чечпейт. Чоң ар жерин чоң асфальт ташты да. Үзүп. Анан алда үзүлүп бүткөн жерлерге машинаны келип ыргытат. Алда да толук бүткөн эмес. Булар фуралардан сүйрөп акчалат. Карабайт баштарды, тазалабайт. Чынбы балдар? Бери жерге көргүзүп аны. Ол чойгон акчалашат, аларданчы атайын ошол сүйрөп чабаштырат. А мына элди карабайт буларды. Күрөбөйт жүрбөйт. Пробка болушун күтүп турат да. Пробка атайын жасайт, пробканы булар. Калк айтса калп айтпайт. Өтмөктөгү азыркы абал көңүл жылытарлык эмес экенине биз дагы күбө болдук. Бирок мындай дооматтарды Рустам Осмоналиев четке кагып, өтмөк дайыма таза турат деп ишендиргенге аракет кылды. Көрсө биз туура эмес убакытта келип калыптырбыз. Сиз просто билем кар жааган келип калдык. 5 сантиметр кар жаат түнөчү. А до этого биздин өтмөк ашуучу капкара болчу. Капкара бүт ат чыккандай болчу. Эми сиз эми ушул моментте просто келип калдыңыз, эми көзүм менен көргөндө айттым да сизге. Эми окуянын башына дагы бир жолу кайрылып кетели. Барчайым Турдунбекова деп 19 мекемесинин мурдагы башкы эсепчиси. Рустам Осмоналиевдин мыйзамсыз жасаган иш аракеттерин көтөрүп чыккандыгы үчүн мыйзамсыз жумуштан кеткендиги жөнүндө айтып, шаардык сотко арыз жазып кайрылат. Кыргыз автожол мамлекеттик Таластагы филиалы номер 19 жол тейлөө ишканасынын 2022 жылдын 5 августундагы 19 сандуу
Турдунбекова барча айымды ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндөгү буйругу жокко чыгарылсын жана башка эсепчи кызмат ордуна орнотулсун деген чечим чыгарган. Тилекке каршы Д-19 ишканасынын жаңы шайланган жетекчиси Искаков номер 29 буйрук менен жумушка алып, кайра эле номер 30 буйрук менен жумуштан башка эсепчини бир заматта бошотуп койгон. Баланста бар отчетто 9 миллион 906 астатыкта туруп, а фактически жок. Анан кийин уже мен жумуштан четтеткенде өткөндө бар бухгалтерге айттым, силер эртең күн анткени саппадың 10 миллион почти. Де ошентиптим. Заводскатка да айттым, бухгалтерине да айттым. Анан счетный палата келген, Кеңешев деген. Ошол былтыркы счетный палатанын немесинде кагазы туруп, жетпейт, жок деп жазылды да. Аны да бул ошол убакта ошол ящикке эле бирдекелерди алып келип коюп, акчасын сатып туруп, анын өзүнүн заводуна колдонду да. Ким жеңип Турдунбеков? Восстановить работу. Мен суттан чыркырадым. Силер биринчиче бияктын мыйзамдуулугун карабай, силер бүгүнчө ээриге отурганын көрбөйсүңөрбү? Бул өзү незаконно туруп атпайбы? Силер факт, кайсы факты коюп атат? Бул өзү незаконно главный бухгалтер, силер жумушка коюп атпайсыңарбы? Ошону арызга жазгыла деп калды да. Ошону восстановить деди. 18 декабрда соттун чечими күчүнө кирди. Биз чакырдык, кел дедик, и уже жаңы бухгалтер, жаңы начальник мындай буйрук чыгап туруп, кайра жумуштан кетирди. Соттун чечиминин бармак басты, көз кысты дегендей эле мамиле кылганын байкаса болот. Көрсөтүүбүздүн аягында айта кетчү нерсе, жол тармагындагы кожоюндун иш аракетине азыркы тапта прокуратура далилдер жетишсиз деп келсе, соттун чыгарган чечимдеринен жетекчилер өзүлөрү чыгарган буйруктарды жогору койгон жетекчилерге кимдин алы жетет, аны убакыт өзү көрсөтөт. Нургазы Жаныбеков, Тынчтык Көлбаев, Эл билсин программасы, Талас облусу.